Садыр Нурбожевич, бирок бизде ушул Кыргызстандын экинчи борбору Ош шаарында дагы академия билимдеринин уягы. Ал жакка дагы отдельно бөлүнөбү акча же биргеле бөлүнөбү? Жок, жалпысынан техникаларын Восстановить кетишти. Дұрыстан айтпаймын, ушул боюнча мен Жок, кечиресиз. Мен Улуттук Илимдер Академиясынын түштүк бөлүмүндөгү коомдук, как раз Улуттук Илимдер Академиясынын түштүк бөлүмүндөгү коомдук жана гуманитардык илимдер институтунун директорумун да. Мен дагы ошол Махаматжан Тышалиев эң туура белгилеп кетти. Бизге 16 жылдан бери бир дагы бийлик барбаган. Биз окумуштуулар чөйрөсү абдан чоң кубанычта болуп атабыз. Мен айтайын деген Махаматжан Тышалиевич, кечиресиз. Неме, Садыр Нурбожевич, менимче президентибиз Мурат Садырбекович бардык проблемаларды көйгөйлөп айтса керек. Бир кайрыла турган нерсе, биз түштүк бөлүмдө Улуттук Илимдер Академиясынын түштүк бөлүмү 93-жылы ачылган, бирок биздин зданиябыз жок. Ар кайсы жерде азыр Гражданская оборонанын зданиясында жүздөн ашык окумуштуулар эмгектенишет. Мисалы үчүн мен өзүм 9-класстын соңку тарых китебинин авторумун. Ошондой эле жогорку окуу жайлар үчүн жазылган Совет коомунун тарыхы китебинин авторумун. Министерствонун чечими менен чыккан. Бул жерде абдан жөнөкөй, кичипейил, көптөгөн окумуштуулар эмгектенип жатышат. Айлык жөнүндө айтпай эле коеюн. Бирок ушул здание куруу маселесине көңүл буруп койсоңуз. Экинчи сунушум. Сиз Кудай буйруп президент болуп калсам, Ош шаарынын Кыргызстандын борборун Ошко котором деген бир сунушуңузда, оюңузда айттыңыз эле. Кудай буйруп сиз шайланасыз. Анткени элдин көпчүлүгү сизди колдоп турат, биздин коллективдагы эл журт колдойт. Сиз Ошту борборду Ошко которууга эркиңиз жетеби? Мына Казакстандын мисалын көрүп жүрөсүз. Ушул эгер ошондой болсо, бул түштүк дагы өнүгүүгө абдан чоң негиз түзүлөт эле. Ошону биз сурап кетет элек сизден. Рахмат. Бул зданиялар боюнча биз караштырып беребиз, Кудай буйруса. Ал эми борбор боюнча 2005-жылы менин айтканым бар. Анткени ушу түштүк жергесин бир абдан кыдырып келип туруп, анан айткам, анткени барткенде улам баягы жерди үй салып көчүп келе берип, жыла берип, азыр мынакей бизде талаш болуп атат. 18 километрдин өткөндө мага берген маалыматтар боюнча 12 километрине кирип кеткен да. Анан азыр эми баягы токтоп бүт баары токтоду. Баягы спорный участоктор турат, андан бери кире албайт, биздики ары кире албайт деп ушу апрелдик өткөндө кыдырып келбедимби, барып көрдүк. Мына ушул проблемаларды айтып, мен ошондой айткам. Андан сырткары ушу наркотрафик азыр деле бар, билесиздер. Ошол жагын жок кылалы, анан түштүк деген баягы ооруну жок кылалы деген максатта, ушу 3 максат менен мен айткам, 2005-жылы айткамын. Чек ара боюнча азыр мына Өзбекстан менен 9 эле участогубуз калды. Тажикстан менен биринчи Өзбекстан менен бүткөндөн кийин, андан кийин Тажикстан менен дагы бүтөбүз. Кудай буйруса, чек ара маселеси чечилет. Наркотрафик боюнча иштейбиз, күчүбүз жетет, Кудай буйруса, аны токтотконго. Анан эми түштүк деген маселесин мен жанагындай ротация менен жоём деп атам. Кудай буйруса, планыбызда бар дагы, эмдиги жылы келаткан жылы киргизе албасак дагы аркы жылдардан баштап жана бюджеттен бөлүнгөн студенттерге бөлүнгөн орундар барбы? Ошолорду дагы түндүктүн жигиттерин түштүккө, жигит кыздарын түндүктүкүн түштүккө жиберебиз. Биз ушундай эме менен аралаштырабыз баарын. Ушундай маселе менен чечебиз деген менин планым бар. Мына бир мисал кылып айтайын. Алматаны, Казакстан деле кошуна мамлекетти бир мисал кылып алалык. Алматаны көчүрөрдө парламенти каршы чыккан да. Ошондо баягы көп күндүн ичинен Назарбаев өзүнүн туулган күнүн ушул атайы ушундай белгилеп алып туруп, туулган күнүгө парламенттен суранган да. Ушу менин туулган күнүмө Астана шаарын бир подарка кылгылачы, ушу көчүргөнгө макулдук бергиле деп. Ошондо бардыгы тең бир добуштан макулдук берген, каршы чыккан сөзсүз адамдар болгон, эми баягы 5 кол тең эмес дейт, сөзсүз каршы чыгат да. Кийин ошол каршы чыккан азаматтары, ошол кездеги парламентте отургандар бүгүн рахматын айтып жүрөт. Назарбаевди Нураке деп айтышат да, мындайча айтканда Назарбаев деп айтпайт, Нураке молодец деп айтат мына бүгүнкү күндө. Ушунусу менен калды. Бүгүн Астана кандай шаар болду? Алматы болсо мурда кандай өнүгүп келатса, так ошондой өнүгүп келатат да. Даже андан 2 эсе, 3 эсе көтөрүлүп кетти да. ВВПсы өсүп кетти мисалы. Эгерде биз сиз айтып аткандай, түндүк элин тарынтып албайбызбы деп атасыз. Түндүк элинин баарын көчүрүп кетпейт да. Бишкек ошол бойдон, столица бойдон кала берет. То есть тиякта экинчи столица пайда болот. Экинчи столица деген бүт эле ошол жака көчүп барып турсун деген эмес. Чиновниктер барып ошол жерде иштесин деген сөз. Эми ар жагын өзүңүз деле түшүнүп атсаңыз керек.
Bir чиновник барса артынан 20-30 дагы жумушчу орну барат да ошол жака. Үчүнчү маселе, эмне үчүн ушу борборду Ош шаарына көчүрүү боюнча. Үчүнчү маселе, мына өзүңүздөр жакшы билесиздер, Ош, Баткен, Жалал-Абад тараптан жана наркотик ташуу жолдору бар да. Тажикстандан ташыйт көбүнчө, Афганистандан келишет. Ушул абдан күчөп кетти да. Бүгүнкү күндө мына өткөндө сессияда дагы каралды бизде. Ушу наркотикалык заттар боюнча түштүктө жаштардын көбү наркотикага берилип кетти деп атат. Эмне себеп? Себеби баягы ар бир ташып келип аткандан кийин баягы кыргыздын жакшы макалы бар. Май кармаган бармагын жалайт дейт. Сөзсүз түрдө колунда 100 килограмм баягы наркотик ташып келатса, ошондон баягы таткысы келет адам. Татып көрөт. Бүгүн татып көрсө, эртең уже түйүнө түшүп кетиши мүмкүн да. Мына ушул маселеси бар. Өткөндө бир сессияда мен айттым элем, чындыкты бетке айтыш керек да ар нерсени. Мен ушу ички иштер бөлүмүнүн адресине бир катуу сөз айттым элем. Мына силердин өзүңөрдүн араңарда ушул наркотик ташуу боюнча өзүңөрдүн сотрудниктериңер иштеп атат. Өзүлөрүңөрдүн сотрудниктериңер ушул ташыйт наркотикти деп айткандан бир жума өтпөй, мына Алай РОВДсынын бир сотрудниги өзү ошол именно ушу наркотиктерди көзөмөлдөөчү сотрудник экен да, кызматкер экен. Ошо бир жума өтпөй 100 килограмм наркотик менен кармалды. Мына Алай РОВДсынын өзүнүн кызматкер экен да. Мынакей ушундай фактылар бар. Эгерде биз столицада баягы Борбор шаары Ошто отурган болсок, анда сөзсүз түрдө бул наркотраптарды, нарко жолдордун баарын 100% деп айтыштан алысмын, эми 100% токтото албашыбыз мүмкүн, 80%ке кыскартышыбыз мүмкүн да. Себеби бардыгы ошол тармакта болсо, сөзсүз жанагы нарко ташыган ташуучулар, баягы наркотик ташыган ташуучулар сөзсүз түрдө баягы азаят. Бул үчүнчү негизгиси. Бул маселеге карата үчүнчү карашыңыз. Төртүнчүсү, мен жана дагы айтып өттүм, бул түндүк түштүк элдерин бири-бири менен аралаштырыш. Мен мисалы үчүн өзүмдүн турмушумда эле көрдүм. Ушу түштүккө көп баргандан түштүктөн досторду таптым. Кыйыш-кыз досторду таптым да мисалы. Алар менен 1000 кыркылышып кеткен учурда дагы бүгүнкү күндө жакшынакай дос бойдон кала берем. Бир тууган бойдон кала берем. Пикирибиз эки бөлөк болсо дагы эртең башка күнү, эртеңки күнү кайра бир пикирде болуп калышыбыз мүмкүн. Ошол эле сыяктуу мисалы түштүктүн эли, түндүктүн элин түштүккө алып барып, түштүктүн элин түндүккө алып барып, жанагындай кадр саясаттарын бири-бири менен аралаштырып, ушундай ротация кылып, ошо бири-бири менен аралаштырса, ошондо биримдик болот дагы, жана түштүк, түндүк деп аткан биздин проблемабыз жоюлат да. Чек ара маселелерин жакшы билесиздер. Күндөн күнгө жылып, чек арадагы үйлөрдү сатып алып, улам жылып келет. Мына буган чекит коюлат эле, ошол жакын жерде жүрсө, ошол жерде иш болсо. Жана Россияга, Казакстанга кеткен 1 миллион кыргыз бар экен да. Ошонун 600-700 миңи мына депутат Жураев айтты, түштүк тараптан болот деп. Ошонун бардыгы кайта келип ошо түштүккө отурат эле. Себеби улам чек аралар жылып отуруп, башка улуттагы адамдар келип, бүгүнкү күндө 30% түштүктүн немесин түзүп атат да. Эртең 50% түзөт, бирси күнү 60% түзөт. Ошондо ким барып мына депутаттардан, түндүк түштүктүн депутаттары чыккылачы трибунага айткыла. Кимиң барып могу жер меники, могу эл меники, Сулайман тоо меники деп айта аласыңар? Айта албайсыңар. 20 жыл дебейин 15 алышыңар. Мен өткөндө президентке кат жөнөтсөм, кайра жооп жөнөткөн экен. Акча каражат жетпейт деп. Эгерде бүгүн 100 миллион доллар требовать эте турган болсо, мындан 10-15 жылдан кийин проблема башталганда миллиарддаган долларлар жардам бербей калат да. Бирок мен 20 жылдан кийинки ушу келечекти көрүп туруп айтып атам да. Мына ушул сөзүмдү эстейсиздер. Мени менен поколениялаш ушу досторум ушу жерде чогуу турган. Менден кийинки поколенияга эскертип коеюн да. Рахмат. Азыр мен сөздү Аракат Канежеге берсек, Аракат Канеже жомок деген сонун детский сад камерада өзү ушул берет. 52 педагогман. Bundan kurunayım konuyadan. Men toza bolsam, sen toza bolsang, kom toza bo'ladi deydi. Sizni shu lozungni ushlaganingizga men yoqib qoldi. Chunki salaza qilishdi, meni otam kadr edi. O'sha kadrlarni o'stirish o'sha salaza qilishdan qolgan ekan. Ulutiga qaramasdan, boshqasiga qaramasdan yaxshi insonlarni ko'targan ekan. Men sizga kelayotgandan oldin bugun kunduz bilan ishlab 50-60 ta oqsoqol ayollarni duosini olib keldim sizga. Boshingizdan ko'p kunlar o'tdi. Bolani yo'qotish eng og'ir, dunyoda eng og'ir jazo bola yo'qotish. Bekardan bekar shunaqa chiroyli yetishib kelayotgan bolamni yo'qotganman.
Sizni bolangizning o'lganda men o'tirib yig'ladim. Televizorga qarab yig'ladim. Bu og'ir narsa ekan. Shuning uchun ellarda orasida doim do'stlikni saqlab bering. 3 ta narsa so'raman sizdan. Ulug'larda orasida do'stlikni qarmab bering. Tinchlikni qarmab bering. Onalar sizdan to'g'ri tinchlik so'rayapti. Qolgan hamma narsani bajaramiz, qilamiz. Shu bolani, shu gaplari bizga yoqdi. Shu bolani saylab beramiz deb aytishdi. Shuni yana orqasidan yoshlardi. Mana yoshlarimiz ko'p o'tirib tushadi. Yoshlarda ichida bilimli, ilmli 21-asrda menman degan chiqayotgan yigitlar, qizlar bor. O'shlarni ko'taring. Ozgina bo'lsa ham shularni ko'kragiga shamol tegsin. Kattalar ozgina maslahat berib, ularga nasihat qilib biz nima bo'lib turaylik. Adablarga o'zimiz 4 marta, 5 marta, 6 marta borib o'zimizga kadr chiqarmasdan qilmaylik. Undan keyin yana bir marta sizni qilgan ishingizni menga yoqqan yeri ayolni oldingizga olib, ayollarni hurmat, bu bizni hurmatimiz. Bizga kirgan sizni hurmatingiz. Jildizxonam to'g'ri gapirib, siz singari qadi bo'lsa, to'g'risini gapirib yurgan ayol. Shuning uchun ayollardan ko'plab qo'ysangiz o'zingizga oson bo'ladi. Ayollarcha unaqa o'g'illik qilib, korrupsiya chiqib ketmaydi, qarmat ketmaydi. Kamroq yilda kamroq maqlab o'qibroq ish tutadi. Shuning uchun iltimos sizdan umringiz uzun bo'lsin. Sog'ligingiz yaxshi bo'lsin. Ilohim, mana men sizga aytsam, sizni haq saylayapti. Hech kim hozir ko'chada yurib, Sadir Jabbar Sharibelar degan odam yo'q. Xalq o'zi saylayapti, xohlayapti. Shuning uchun xalq tomonga yaxshi vaqt. Voy kattalar tevarakda yugurib yurganingizda nimalarga quloq solmang. O'zingizning nezi, planingizni, o'zingizning nezi qilib turib, kattalar bilan maslahat qilib qo'ying. Lekin haliga sizga noto'g'ri yo'l ko'rsatganlarni Alloh saqlasin sizni. Shulardan eng yaxshi tilagim, avvalo oilangiz tinch bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin. Qirg'iziston boy mamlakat. Boshqa mamlakatlarga borib, bunaqa chiroylik, bunaqa jannat makon yer yakka-yagona. Shu yerda biz chiroyli qilib yashab, prezidentimizni qo'llab, quvvatlab, yordam berib yursakgina biz yurtimiz oldiga sichiladi. Ekonomikamizni ko'taraylik. Mitinglardan to'xtating. Mitinglar bo'ldi endi. Endi ishlaylik. Bola chaqamizga, kelajagimizga sharoit yaratib beraylik, bolam. Tinch bo'ling, sog' bo'ling. Qancha qiyinchiliklar o'tgan bo'lsa, hammasi yengib chiqdik. Buni bu yerga ham yengasiz, hammamiz sizni qo'llaymiz. Amin. Rahmat. Bulutlar arasındağı dostluktu çındayız, sözsüz. Antkeni Kırgızstanda Hindik kanı tam ata babası ötkön, yüzdөгөн жылдардан beri şu жерде жашап атасыздар. Мысалы Өзбек халкы, Уйгур халкы бар, орустар бар дегендей, казак туугандар бар. Анан ошол бардыгы ушул бир жерде, бир өлкөдө жашап аткандан кийин бардыгы тең укуктуу болуш керек, бирдей болуш керек. Анан эң негизгиси ушул ынтымакта болуш керек. Мен буга өтө катуу көңүл бурамын. Кудай мындан ары кырсыкты бербесин, жанагындай улуттар аралык жаңжалдар болбосун. Колдон келген аракетти бардык күчтөр ошого жумшайбыз биз. Азыр дагы жумшап атабыз, иштеп атабыз, Кудай буйрса.